أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Кыргызстанда 7 апрель элдик революция күнү. Бул күнү кыргыз эли эркиндик, адилеттүүлүк жана мыйзамдуулук үчүн бийликке каршы чыккан тарыхый окуя орун алган. Тилекке каршы элдин бийликти орнотууга катышкан 87 азамат окко учуп, элдин өлкөнүн тагдыры, элибиздин жыргал жашоосу үчүн жан беришти. Мындан 13 жыл мурда шейит кеткен эр азаматтарыбыздын элесине таазим кылып, аларды тарбиялаган ата-энелерине, жакын туугандарына көңүл айтып, жыл сайын эскерип келе жатабыз. Алардын патриоттуулук менен жасаган эрдиги, жаркын элеси жүрөгүбүздө түбөлүк сакталып калат. Кыргыз эли дүйнөгө демократиялык өлкө экендигин далилдеп, бийлик элдики, элдин гана колунда экенин көрсөттү. Учурда өлкөбүздө демократияны жактаган, ар бир инсандын укугун жана сөз эркиндигин сыйлаган, элибиздин бейпил жашоосу үчүн кызмат кылган бийлик турат деп терең ишенем. Ар дайым эл бийлик эмес, бийлик элге кызмат кылышы керек. Ошондо гана элибизде ынтымак, жергебизде тынчтык болуп, мамлекетибиз экономикалык жактан өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулат. 2010 жылдын 7 апрелинде Кыргызстан эли өзүн тарыхый процесстин жигердүү катышуучусу жана бийликтин чыныгы ээси экендигин бүт дүйнөгө даңазалаган. Кыргыз элинин бул күнү революцияга белсенип чыгуусуна бир катар терс көрүнүштөр, атап айтканда, адилетсиз бийлик менен мыйзамсыздыктын, үй бүлөлүк башкаруунун орнотулушу менен жеке кызыкчылыктын мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору коюлушу себеп болгон. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында апрель окуялары орду толгус жоготуулардын, кырчындай өмүрлөрдүн кыйылышы менен коштолгон окуялар катарында калды. Апрель окуяларында элибиздин революцияга тайманбас уулдарынан айрылдык. Бул элдик Жалал Абад облусунун тургундары элдик революцияга Жалал Абад облусунан дагы активдүү катышкан. Кыргыз эли байыртадан эле эрки күчтүү, кайраттуу, адилетсиздикке эгерим моюн сунбаган эл. 30 жылдык эгемен жашоосунда өлкөбүз кандай гана окуяларды баштан кечирген жок. 2010 жылдын 7 апрель өлкөбүздүн тарыхындагы эң кайгылуу, бирок ошол эле убакта эң маанилүү окуялардын бири болгон. Мына өтүп кеткен балдарыбызды эскерип, арбагына Куран окутуп, мына трибунанын тили болсо айтсын, жылда ушинтип эскеребиз, ыйлайбыз, кайгырабыз. Баа Кыргызда сөз бар, ыйлаган менен пайда жок, Курандан башка айла жок деп, Куран окуп эскерип турабыз. Мындан ары эч качан энелердин көз жашы төгүлбөсүн. Мына арадан 13 жыл өтүптүр, ушу жерде баарыбыз аял башыбыз менен эркектей болуп, мына бийликти алабыз деп ушу жерде турдук. Бардыгын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына азыр жаркыраган жашоого жакшынакай жашап жатабыз. Мындан ары Кыргызстанда тынччылык болсун, молчулук болсун. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Ulaika aleyhim salavatun. Süйтіп пайғамбарымызға нүйбелеріне, сахабаларына да Аллахым сенің салам салаттарың болсын. Аллахым şu оқылған Құранды нұры менен барсын жүрегісін нұрландырғының, құлағының кереметтің барсы кереметті құлығының құдайым. Allah'ım mına şu mekendi deyip, gelecekti deyip, Allah'ım meken üçün, mekendin önü özlük üçün Kudayım, kurban bolup ketkenleri Kudayım, özün rahmatına, merimin algının Kudayım, jatkan jelen beyiştin bakların bir bakkılığının Kudayım, daima şu memleket üstün jelegi jel birep dursun Kudayım, asmanınızı açık bozun Kudayım, eli üstte, jurtu üstte ıntımak birimdik bozun, Nabi-i Muhammedi ve sahbacım, elhamdülillahi rabbil alem, rahmetki ya rahman rahim. Men эми ол мезгилде өзүм ушул жерде 1,5 ай карден кеңештемчи болдум. Баягы бийлик жок да. Бул же убактылуу өкмөт келе албайт, бияка же Курманбек Салиевич Бакиевтер бул тейттен чыкпайт. Эл өзү менен өзүбүз да ошо мезгилде тез араланда баш жок да. Саз баш пайда болдук. 24 адамдан турган карден кеңеш түздүк. Төраганы Раматыл Кадыш Кошкоров болду. Ушул марадорствого бийликке баягындай кызыккандарды жолун тосуп, шу шаарды сактап калдык да. Биздин максатыбыз шу телевиденияга чыгып, элди успокоить эттик. Но кийин 2 айдан кийин эми аны токтотуш кыйын экен. Кандайдыр бир күчтөр өзбек сепаратисттерин уюштуруп туруп, эки элди кагыштырып койду. Эми бул жерде мен түшүнүп турам. Себеби алсыз аны жардамга чакырды дагы, ортодо эл эки элдин немеси бузулду да, кандай дейсиңер. Ушул жерде өтө чоң неме болуп кетти да, бул тарапта. Атышуу болуп, таш-баш эми таягынан кийинен абеттен кийинен баягы убактылуу өкмөттүн немеси сүрдү. Шунтип отуруп өтө оор күндүгө мен жаракат алдым. Мен таш тийди, тишим сынды, жыгылганмын. Эми бизде жөнүндө да нерсе айтып жүрүшөт. Эми айта берсин, элди өзүнө элек тутуп болбойт. Бүгүн эми экинчи топто майып болуп калганмын. Эми болсом дагы Кудайга шүкүр, шу элимди мындай жашап атканга сүйүнүп жүрөм да, кандай дейсиңер? Курсам болуп берейм эми. Иши ийгиликтүү болсун, мына бийликтин мындай окуялар болбосун. Ошол адилеттүү бийлик кылып, шу бийлик жакшы иштесин, шу элдин үнүн уксун.